Белгилүү ырчы Малик Алекеев ичимдик ичип оорукананын тартиптерине баш ийбей жатат. Бул тууралуу Бишкек шаардык номер 4-ооруканасынан билдиришти. Анжелика: Асема мага чалып, итсиң, акмаксың деп кыйкырып телефонду коюп салды. Мирбек Атабековдун жубайы 10 дем алдыруучу аппаратын сатып берет. Нурлан Насип ооруканадагы сүрөтүн жарыялады. Бактыгүл Бадыева: сөзүмө туруп, 2 кычкылтек концентраторун Токмок шаарындагы ооруканага тапшырдым. Белгилүү урчу Нурлан Насип ооруканада түшкөн сүрөтүн жарыялады. Ага сабырдын түбү саралтын деген билдирүү калтырган. Ырчы Бактыгүл убадасына туруп, 2 кычкылтек концентраторун Токмок шаарындагы ооруканага тапшырганын айтат. Кутман күнүңүздөр менен. Сөзүмө туруп, 2 кычкылтек концентраторун Токмок шаардык жугуштуу оорулар ооруканасына тапшырдым. Элим оорубасын, дейт ал. Токмокко сынаман жетип келдик. Мен сөз берген 2 аппаратты Токмоктун инфекционный больницасына тапшырдым. Ырчы Мирбек Атабековдун жубайы Мерим Төлөпберген өзүнүн Twitter баракчасына билдирди. Анын айтымында ал краундфандинг аркылуу $4260 топтогон. Бул каражатка госпиталдарга жана Кыргызстандын райондорундагы ооруканаларга кислороддук дем алдыруу аппаратын алып берүүнү максат кылып жатат. Ырчы Анжелика актриса жана ырчы Асема ага чалып, итсиң, акмаксың дегенин айтат. Күйөөсү жоктор элге даттанат. Мен элим эле айта аламын. Ушул Асема деген кыз кечке мага чалып, итсиң, акмаксың деп кыйкырып, өкүрүп, телефонду коюп салып жатат. Күйөөсү жоктор деген элге даттанат. Мен элим эле айта аламын. Ушул Асема деген кыз кечке мага чалып, итсиң, акмаксың деп кыйкырып, өкүрүп, телефонду коюп салып атат. Мен айттым, кел жолугалы, сүйлөшөлүк, бирок ортодо бир улуу адамдар болуш керек деп. Мен улуу эжекелерден ошол суранат элем. Улуу ырчы эжекелердин азырына чалып бизге коюпсуздар, ушпагыла деп аткан. Ошол Асема менен мен экөөбүз ортобуздан сүйлөшкөн сөзгө сиздер күбө болуп, бир точканы коюп берип койбосоңуздар, я с ней до этого разговаривала, но когда проходит где-то месяц-полтора, у нее начинается обратно психи. Вот я просто не понимаю. Она целых 3 поста посетила мне. Ой, спасибо тебе. Малик Алекеевке операция жасалды. Ал жамбаш сөөгүнө коюлуучу аппаратка 70 000 сом акча коротту. Калган бардыгын оорукананын атынан бекер болууда. Бизден сырткары президент парламенттин төрагасы, Маданият, маалымат жана туризм министрлиги, ошондой эле кайдыгер карабаган адамдар, ырчылар ага абдан көп акчылай жана моралдык жактан көрсөтүштү. Эми болсо күнүнө ичимдик ичип, оорукананын тартиптерине баш ийбей, чыр салып жатат. Азыркы кырдаалга байланыштуу биз бейтаптарды көрүп келгендерди киргизбей жатсак, ар кимди чакырган адаттап алды. Дарыгерлерге дагы орой мамиле жасоодо. Негизи Малик Алекеевди операцияга көпкө даярдадык. Денеде кальций жок болсо коюлган темирди кармай албай калат. Арак кальцийдин эң чоң душманы да. Арак ичкен адамдын кальцийи дароо жуулуп кетет. Бирок аны чогултуу абдан оор иш. Өзү деле ден соолугун ойлобой жатат. Бул абдан өкүнүчтүү болууда. Чыгарып жибергенге дагы болбойт. Оорулуунун абалы азырынча үйгө чыга тургандай эмес. Биз муну менен ырчыны жамандайлы деген жерибиз жок. Болгону анын өзүнүн ден соолугуна кайдыгер мамиле жасап жатканын коомчулук билүүсүн кааладык. Басып сакайып кетсин деген аракеттерибизди текке кетиргени турат деп айтылат маалыматта.